Бишкек шаарындагы архитектура жана курулуш колледжи 1930-жылы 15-сентябрда ишке киргизилген. 1941-жылы бул имаратта аскер учактарын даярдоочу мектеп жайгашкан. 1947-жылы өкмөттүн чечими менен көп профилдүү индустриялык техникум ачылган. 1979-жылы студенттик куруучулар отрядын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз СССРинин жогорку советтик ардак грамотасы менен сыйланган. 1986-жылдары Советтер Союзундагы техникумдардын арасында 3-чү орунду ээлеген. Мына ошол 92 жылдын ичинде Кыргызстан боюнча айыл чарбасына эң керектүү кесиптер курулушчуларды, архитекторлорду, дизайнерлерди чыгарып келген окуу жай бүгүнкү күндө 35-40 миң кесипкөй адамдарды эл чарбачылыгына даярдап берген окуу жай. Азыркы учурда да аталган окуу жай башка орто билим берүү мекемелеринен айырмаланып, курулуш жана архитектура багытында гана адистерди даярдап чыгарган жападан жалгыз окуу жай болуп эсептелинет. Андыктан бул жакта студенттердин билим алуусу үчүн жакшы шарттар каралган. Окуу жай 2014-2018 жылдан баштап көптөгөн эл аралык долбоорлор менен иш алып барып, мекеменин материалдык базасын чындап келүүдө. Кээ бир башка окуу жайлар бар, мисалы үчүн юриспруденцияны ачып алгандар, медицинаны ачып алган, фармацевтиканы ачып алган. Биз башынан эле ушул архитектура курулуш багытында как базалык окуу жай катары биз ушу бүгүнкү чейин иштеп келе жатабыз. Колледж республикадагы пилоттук окуу жайлардын бири болгондуктан бул жакта алдыңкы тажрыйба борбору ачылганы турат. Борбор аркылуу республиканын булуң бурчунда эмгектенген мугалимдер окутуу программалары, иш тажрыйбалары менен алмашат. Ал эми студенттер дагы жаңы заманбап жабдуулар менен таанышып, аны үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, абдан эски, мурда такыр ремонт болбогон окуу жайды момундай жакшынакай заманбап кылып оңдоп түзөөдөн өткөрүп беришти. Андан сырткары мына ушул корпустун окуу корпусунун ичиндеги эмеректердин баарын 100% жаңыртып беришти. Парта, азыркы заманбап интерактивдүү панелдер, жаңы алдыңкы заманбап компьютерлик техникаларды алып берди. Болгондо да компьютерлердин ичинде азыркы программдык камсыздоо, орусчалап айтканда программное обеспечение деп коет. Жанагы AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max, RIG деген программалардын баарын лицензиондук негизде бизге бул абдан кымбат турган программалык камсыздоо, ошонун баарын бизге коюп берди. Андан сырткары мынакей библиотекабызды заманбап кылып каржылап беришти, жабдып да беришти. Ал жерде электрондук библиотека ачып беришти бул кыздар, китепканасын. Андан сырткары мынакей конференц залыбызды ачты, актовый залыбызды заманбап мебелдер менен жабдып берди. Алдыңкы тажрыйба долбооруна ылайык колледжде приоритеттүү деп аталган 3 кесип тандалып алынган. Аларга жыгач иштетүү технологиясы, курулмаларды эксплуатациялоо куруу кесиби, санитардык техникалык жабдыктарды монтаждоо жана эксплуатациялоо кесиби кирет. Жана 3 приоритеттүү багыт боюнча жыгач иштетүүнүн технологиясына мебель чыгарган цех ачылып атат. Бул стендте мына Азия өнүктүрүү банкынын каржысы менен азыркы заманбап үлгүдөгү инструменттерди жабдып берди. Мындан сырткары жанагы мебель чыгара турган бизге цех ачып берген атышат. Ал жерде азыркы заманбап линия болот да, башынан аягына чейин даяр продукцияны чыгарганга чейин биздин балдар ошону жасашат да. Бизде андан сырткары мына бул жерди көрүп алдыңыздар да, мына момундай мебелдерди чыгарат биздин балдар. Заманбап инструменттер. Бул биринчи приоритеттүү кесибибиз, проектке кирген. Мен деген өзүм башка цехтерде иштейм. Бул колледжден бул оборудованиялар менен иштегенди, мебель жасаганды, көп нерсени үйрөндүм. Петельник бул деген петляга, рафикстерге колдонулат. Углорез бул деген
мебелдин кичинекей калып калган детальдарына градус менен кескенге керек болот. Шуруповерттор мебель жасаганга, аны отверстие кылганга керек. Овер менен бул кышык кесилген мебелдерди түздөп кескенге колдонулат. Бул Окуу жай курулуш архитектура болгондугуна байланыштуу анын ичинде курулуш тармагына керектүү бардык тармак боюнча адистерди даярдайт. Бул жакта электр газ ширеттүүчү жана сантехникалык иш жүргүзүүчү устаканалар, таш, шыбак, изоляциялык иштер үчүн окуу полигону бар. Студенттер үйдүн проектисинен баштап, үй толугу менен бүткүчөктүү бардык процессти үйрөнүп чыгышат. Биздин кесиптер боюнча ошо сантехника жагы, санитардык түйүндөр, ысык суу менен камсыз кылуу, муздак суу менен камсыз кылуу, жана саркындуу суулардын агызуу системаларын үйрөтөбүз. Андан тышкары газ менен камсыз кылуу, желдетүү системасы, жылуулук менен камсыз кылуу, жана сырттагы жылуулук түйүндөрүн теплосеть деп коет, ошолорду үйрөтөбүз. Биз өзүбүздүн студенттерибизге бул жакта болсо ошо стендтер, күндүн нуру менен суунун жылытуу жана күндөн кандай энергия алыш керек, энергияны кандай саламжалдуу колдонуш керек. Бул жерде стендте болсо ошо жылуу пол, теплый пол деп коет, ошо жылуу пол системасы көрсөтүлгөн. Кесип тууралуу бул эски кесиптердин биринчи колледж ачылгандан берки келаткан кесиптер. Бул жерден биздин бүткөн студенттерибиз КГУста барып тапшырып окуй алышат. Андан кийин аны жакты бүтүп же ал жакка тапшырбай деле теплосеть, Бишкек теплосетьке иштесе болот, ТЭЦке, жанагындай проектный институттарга, ошо фирмаларга, жеке фирмаларга ошол жактан жумуштап камсыз болуп келип атышат. Санитардык техникаларды кандай орнотот, жанагы жылуулук берүү, отопление, бул ысык суусу, туалеттин ичиндеги кыла турган эмени инструменттердин бар ушул жерде да. Мына ушул кесип боюнча азыр дагы окуу өндүрүштүк комплекси цех ачылып атат. Биздин балдар ошол жерден жестяной цех деп айтылат. Продукциянын баарын балдар өздөрү чыгарат дагы, биз ошону рынокко реализация кылабыз. Ошонун негизинде биз доход алабыз дагы, түшкөн доход боюнча керектүү материалдарды алабыз, материал техникабыз, базабызды чыңдайбыз. Андан сырткары мугалимдердин эмгек маянасын көтөрүүгө шарт түзүлөт. Андан сырткары мынакей могул курулушчулардын кесиби боюнча биз жанагы кооз брусчаткаларды, бордюрларды чыгарган дагы бир цехибиз ачылып атат. Өзүңүздөр көрүп турган мына бул окуу жайдын макети студенттердин эмгеги. Бул имараттын проектисин алар бир нече убакыт бою иштеп чыккан. Бул ишти аткаруу дагы оңойго турган эмес. Себеби имараттын көлөмү, дизайны, керектүү материалдардын сапаты алар иштеп чыккан макетке көз каранды. Макеттин жасалыш үчүн деген балдар барып биринчи проектини колуна алып, бардыгы менен таанышат, бардык размерлерди алып колуна алгандан кийин балдар проект боюнча макеттерди жасап башташат. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерден биз бул бумагалар атайын архитектурага ылайыкталган бумагалар, жөнөкөй кагаздар эмес булар. Атайын ошондой макет жасалганга ылайыктуу бумагаларды сатып алышат жана ошондой эле колдоруна алган проектлердин негизинде акырын чекесинен кесип башташат. Биринчи жасаганда бул астындагы өзүңүздөр көргөндөй участокты даярдап алышат. Биз генплан дейбиз, генеральный участок. Аны алып, ал жерде кайсыл жерде имарат турат, кайсыл жерде жол турат, ошолордун баарын түздөп алгандан кийин балдар ошону как положено чийип, ошонун үстүнө кайсыл жерде жашылдандыруу, кайсыл жерде жолдор болот, бүт баарын даярдап чыгат. Андан кийин именно ошол курулуучу зданияга келсек, бул жерде баштаганда биринчи этажностька карайт, канча бийиктикте экенин, ошонусун этажды карап, андан тышкары кайсы масштабда жасаш керек, ошону биринчи чечип алыш керек.
Бул жерде өзүңүздөр көргөн макет сотый масштабта жасалган, 100 масштаб менен. Жана ошондой эле балдар биринчи мунун стеналарын жасап чыгат. Узундан кылып баардык стенаны жасап, терезелерин бүт размерлери менен бүт кесип даярдап алышат дагы. Андан кийин ичине өзүңүздөр көрүп тургандай мындай айнектерди берет. Айнектерди берип, рамдарды берип, анын баарын жасап чыккандан кийин анан үстүн жаап, крышасын бекитебиз. Крышасын бекиткенден кийин андан тышкары сыртынан майда кичинекей жумуштар кылат. Өзүңүздөр көргөндөй мына рамдарды жасап, фундаменттерин бекитип, лестницаларын коюп, ушуну иштешет. Бул макетный практикада балдар иштеген. Жана ошондой эле бул биздин колледждин макетин жасаган. Ал жерде 5 бала иштешкен. Ал балдар ушул макетти жасап тартуулап көргөзүштү. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде жашылдандыруу жана анын арасында скамейкалар турат. Анын баарын бүт колго жасалган. Бул жерде баягы колго жасалгандан башка бул машиналар өзүңүздөр көргөндөй эле булар башкасы бүт колго жасалган жумуштар. Жана ошондой эле бактарды да алып, балдар боешуп, өзүнүн масштабка тууралап келтирип, ушинтип даярдашат. Спорт залыбыз дагы толук капиталдык ремонттон өттү. Жанагы жуунган жери дагы, ажатканасы дагы бүт бар тең жаңырды. Анын астында биздин ашканабыз бар. Ашканабыз дагы 116 киши отура турган ашканабыз. Ал жерде дагы капиталдык оңдоодон өттү. Бүгүнкү күндө мындай смело эле айтса болот, как ресторандай эле ремонт жасалды да. Окуу өндүрүштүк комплекси курулуп жатат. Курулуп бүткөндөн кийин ичине мынакей заманбап жанагы мен айтып аткан 3 цех ушунун ичине жайгашат. Мындан сырткары архитектура факультетинде дизайнерлерди окутат. Алар бул жактан студенттер үйлөргө кооздук бере турган дубалга илинүүчү ар кандай креативдүү сүрөттөрдү тартканды үйрөнүшөт. Мен бул жерде жакшы проекттер чийгени үйрөндүм. Композиция дегенде ана мондой сон проект макеттерди жасаганды үйрөндүм. Чии боюнча бул колледждин ичинде чии боюнча конкурс өткөн, ошондон биринчи орун алгам чийген. Бул болсо атайын механизм болгон, ошо механизмди аксонометрия боюнча чийгем, аксонометриясын чийгем. Окуу жайдын дагы бир артыкчылыгы Россия мамлекети менен түзүлгөн келишимдин негизинде колледжди аяктаган студенттер Россиянын жогорку окуу жайларында билим алуусун уланта алышат. Бүткөндөн кийин мен улантам, сөзсүз кесибимди Россияга же Европа тапшырсам деп ойлойм. Как мы его чертим, как мы его видим, как мы создаем, то есть выявляем свою фантазию. Через свою фантазию мы создаем, творим. Замандын талабына ылайык миграция күч алып, жаштар чет өлкөгө иштегенин кетип жатышат. Чет өлкөгө кеткиче бир кесипти үйрөнүп, кыска убакытта билим алып, кесипкөй адис болуп калууну самаган жаштар арбыды. Андыктан кесиптик окуу жайга тапшыргандардын саны жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Белгилей кетсек, 2021 жылы колледжге тапшыргандардын саны 859 болсо, быйылкы жылы 975ти түзгөн.